Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? 2020 жылдын 13 январынан тартып Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы менен Индия Республикасынын коргоо министрлигинин ортосундагы макулдашуулардын негизинде психологиялык даярдоо боюнча курстар өткөрүлүүдө. Курсту Индия Республикасынын коргоо министрлигинин психология изилдөө институтунун эксперттери өткөзүп, ага Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынан, кургактагы аскерлеринен, абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнөн жана улуттук гвардиянын офицерлери катышууда. 2020 жылдын 12 январдан баштап 18 февралына чейин Индия Республиканын коргоо министрлигинин психологиялык изилдөө аскер институтунун специалисттери, адистери келип, биздин аскер бөлүктөрдүн психологтору менен сабак өтүп атышат. Ушул сабактар 12 январдан баштап 30 январга чейин Бишкекте болуп жатат. Ушул жыйындын негизги максаты бул биздин психологторду психологиялык даярдоону үйрөтүү. 31 январдан баштап 18 февралга чейин түштүк аймакта жайгашкан аскер бөлүктөрүнүн психологдору менен өтөт. Аталган курс 2 бөлүктөн туруп, биринчи бөлүгү Бишкек шаарында өткөрүлсө, ал эми экинчи бөлүгү Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында жайгашкан аскер бөлүктөрүнүн офицерлери менен өткөрүлүп жатат. Бул жыйынга түштүк аймагында жайгашкан кургактагы аскерлеринин офицерлери, чек ара кызматкерлеринин, абадан кол салуудан коргоо күчтөрүнүн офицерлери катышууда. Азыркы учурда түштүк аймагында жайгашкан чек ара кызматынын, абадан кол салуу күчтөрүнүн жана кургактагы аскерлердин офицер психологтору менен жыйын өткөрүп жатат. Бул жыйынды Индия мамлекетинен келген атайын психологтор өздүк курамдын психологиялык абалын билүүнүн жана өз өмүрүнө кол салуудагы алдын алуу иштерин кантип жүргүзүүнү өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, биз менен атайын кеңейтилген сабактарды өткөрүп жатышат. Өткөнкү курста деген бул жөнөкөй эле гана белки жөнөкөй деңгээлде өткөрүлөт, бул курста тереңирээк дагы тааныштырып, тереңирээк билим бергенге аракет кылабыз. Бул жакта көбүнчө бул класста, бул курста көбүнчө теоретически өткөнгө деметебиз, жана ошол эле убакта бул жакта практически ошол ситуацияга кандай отношение кылыш керек, ошол ситуацияны кантип колго алыш керек, ошол жөнүндө тереңирээк маалымат берип кетебиз. This time we'll be having a live measurement of the emotions and the body reaction by Dr. Ravindra. He's expert in that. Жана ошондой эле бул жакта бир нерсеге кандай реакция кылат, ошол нерсеге адамды карап, ошол жөнүндө бул жак келген доктор Равиндер ошол жактан өзү доктор экен, ошол жактан өзү адамдын болгон реакциясын ошонун баарын изилдеп келгенге ошол жөнүндө дагы тереңирээк маалымат берип кетет экен. And we'll detail talk about how to handle suicide, how to recognize those who have become suicide or may commit suicide, and what all are the behavior of suicide. Жана ошол эле убакта суицидти кандай алдын алуу жана суицид кылам деп аткан аскер адамы өзүн кандай алып жүрөт, ошонун кыймыл аракеттери, ошонун мындай кылган сүйлөгөн сөздөрү, ошонун бүт баарын ошол жөнүндө дагы тереңирээк маалымат берип, ошол жөнүндө да курста кеңири айтылат. Жана бул курстун эң чоң максаты бул жакта суицидти болтурбоо эмес, суицидтин алдын алуу болуп эсептелет. Жана ошол жөнүндө дагы суицидтин алдын алууга дагы кеңири, ошол жөнүндө да кеңири маалыматтар берип, ошол жөнүндө дагы талкуу кылабыз. Жана биз үчүн дагы доктор Равиндер жана доктор менен бул жакта биздин дагы ушул жакка келип неметип атканыбыз биз үчүн чоң сыймык. Жана биз дагы сыймыктануу менен ушул жакта курста силердин араңарда сабак берип ушул жакта жүрүп кетебиз. Чоң рахмат. Кыргыз
Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин түзүлгөндүгүнүн 3 жылдык мааракесине карата 36806 аскер бөлүгүнүн өздүк курамына Ош гарнизондук офицерлер үйү тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Кыргыз Республикасынын кургактагы аскерлеринин 3 жылдык мааракеси менен чын жүрөмдөн куттуктаймын. Мына бүгүнкү маараке биздин аскерлерге бай жана маанайы беш болуп, шат болуп турганы менен биздин көңүлүбүздү көтөрүп турат. Урматтуу аскерлер, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ден соолук берсин сиздерге жараткан. Эң башкысы сиздердин маанайыңыздарды бизге окшогон чыгармачыл адамдар көтөрүп, дайыма эл четинде, жоо бетинде жүрүңүздөр. Бул иш-чара 8-чи гвардиялык мотоаткыштар дивизиясынын командиринин өздүк курамы менен иштөө боюнча орун басары полковник Марат Мурзаканов тарабынан уюштурулуп, жоокерлерге өзгөчө шаң тартуулап, патриоттук ырлар менен коштолду. Сактап жериңди, алатоо кыргыз элиңди, аскер катарында сен аткарган милдетиңди, жоокер, жоокер, намысыңды бек карма. Андын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп. Андын ыйык тутуп, алга карай умтулуп, намыс жансын жүрөгүңөн, эл үчүн тике туруп. Бүгін Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин түзүлгөнүнүн 3 жылдык мааракесин өткөрүп жатабыз. Ош гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктөрүнүн өздүк курамына бүгүн майрамдык шаң концерт өткөзүп, өздүк курамды куттуктап, бүгүн чоң майрамдык шаң өткөзүп жатабыз. Жана ошондой эле ушул учурдан пайдаланып, кургактагы аскерлерде кызмат өтүп жаткан офицерлерди, жоокерлерди, сержанттарды бүгүнкү маараке менен куттуктайм. Күнөмүрдү көзлөрүңдөн байкадым, күлүп сүйлөп жүрөгүмдү арбадым. Сыр билгизбей карап коюп өзүңдү, неге билбей жаз гүлүндөй жайнадың. Айтып берип күттү мезгил жылдарын, ачып коюп ак сүйүүнүн сырларын. Жолугабыз деп коштошуп барасың, шектеп коюп сезимдин кылдарын. Арнайын сага арнайын.